аябайчы сүйүнгөнүмөн ыйладым. Балам да аябай ыраазы болуп, самый главный телефонду ташташыптыр да. Буга чейин бизди неме кылчу деп азыр буяктан чыгып. Анан кандай кирет экен деп биз түнкү саат ушу 2-3ке чейин күтүп ошонтон бул мечиттин ичинде мага чалганда ушунчалык ыйладым, кубанганыман. Балабыз Америкада болобу, башка жакта болобу, Японияда болобу, кайсы жакта болсо дагы Барын ата-энелер менен сүйлөшүп турсаң деле баардык ата-энелер айтат да негизи. Алгачкы учурашууга келгенде эле келинчегим экөөбүздүн колубуздан салам берип, колубуздан өпкөндө экөөбүздүн көзүбүзгө жаш алып эме болдук эле. Биз биринчи жолу келишибиз, былтыр дагы ниет кылып келе албай калганбыз. Анан быйыл ушу ниетибиз кабыл болду. Балабыз келгенине аябай кубандык. Биз немеге ушу экинчи турга өтпөй калабы дегенбиз. Бирок кылган дубаларыбыз, ниеттерибиз кабыл болду. Келечекте балабыз ушу ыймандуу, элге керегине жараган бир жакшы балдардан болуп чоңойсо деген ниеттерибиз бар. Мен ушу өзүм ниет кылган ушу бир эле балам бар. Айма ушу жакшы, ушу элдин керегине жараган, ыймандуу, ырыс-кечиктүү, ушу бизге күйүмдүү жакшы балдардан болсо деп тилек кылып жатабыз. Анан ушу мечиттин ачылып ушунча балдарды ушу жерде тарбиялап өстүрүп жатканына биз ушунчалык ыраазыбыз. Ушу жердеги мугалимдерге абдан ыраазыбыз. Ушу экинчи турга өттү деп мага чалганда ушунчалык ыйладым, кубанганыман. Мен ушул жакка келгенге дагы ушундай толкундануу менен келдим да. Азыр кубанычтан ыйлап атам. Ассаламу алейкумдар. Биз атыбыз Мурзамурат, ушу уулубуз Ташполотов Аманбекти Жусуп Баласаган атындагы диний окутуу борборуна алып келген болчубуз да. Бул жерде азыр баарыңыздар көрүп аткандай, баарыбыздын эле максатыбыз ушу балага Алланы таанытуу, ушу жашоодо ар кандай жактарга балдардын тарбиясы бурулуп кетип атат, туура тарбия берүү. Себеби бул жерде мурда да болуп кеткенбиз. Чындыгында жан жаныбарларды кандай кароо керек, баарына кандай мамиле кылыш керек, кандай аяр мамиле кылыш керек. Ушул биздин айлана чөйрө менен, табият менен ушул адам баласынын ортосундагы мамилени түздөп биз туура жолго бурган бир жакшы диний окуу борбору да бул жерде. Биринчиден балдарыбыз бул жерде бир гана билим албастан кошумча жакшы тарбия алып келди. Эмгекке карата тарбиялоо дагы бул жерде абдан жакшы сапатта. Ушуга карата балдардын эң биринчи негизгиси Алланы таанытуу. Баарыбыздын максатыбыз Алланы таанытуу. Эгерде баардык балдар биз переживать этет, ата-энечи, балам кайда жүрөт, эмне кылып жүрөт, мектептен чыгып качан үйгө келди, каякта, ушундай переживание бул ата-эненин көйгөйү да, биринчи очередте көйгөйү. И бул жерде биз эң биринчи негизги биздин максатыбыз Алланы таанысак, ошондо биз ойлонбойт экенбиз да. Эгерде балабыздын Алланан коркуу сезими бар болсо жүрөгүндө, анда биз ойлонбойт экенбиз. Балабыз Америкада болобу, башка жакта болобу, Японияда болобу, кайсы жакта болсо дагы Алланан коркуу сезими болсо, значит ошол жерде түз жакшы тарбия менен жакшы жолдо жүрөт деген ишеним болот да. Эң биринчи максатыбыз ушул. И бул жерде окуу кызматкерлерине, жалпы жамаатка терең ыраазычылык. Ушунча Кыргызстан эли гана эмес, жалпы Орто Азияда негизи таанымал болгон бул жерде диний окуу борбору да. Ушул жерде ар бир иштеген устаздардын, ар бир иштеген ушу жамааттагы адамдардын кошкон салымы өтө чоң, эбегейсиз чоң. Алла Таала баарыңыздарга ыраазы болсун. Дайым эле ушу кыргыз элине, жалпы момун мусулмандарга өзүбүздүн туура тарбияны бере берели. Чоң ыраазычылык баарыңыздарга. Алла ыраазы болсун. Негизи эле бияк жакка келген балдардын баары эле бүт барын ата-энелер менен сүйлөшүп турсаң деле баардык ата-энелер айтат да, негизи балабыз аябай өзгөрдү. Ата-эненин баркын билип, мындай сый-урмат мурункуга караганда апалап, аталап калат экен деп айтышат да. Анан балам ошо келгенде билинет экен да, баары бир баланын өзгөргөнү билинет, жакшы жакка эле өзгөрөт. Кудайга шүгүр, ушул балабыз ушакта окуп, экинчи турга өтсөм деп өзүнүн ниети келген эле. Негизи биринчи турга өтө электе эле ниети ушакта калсам экен, экинчи турга өтүп кетсем экен деген ниети бар болчу. Ошо Кудайга шүгүр, ошо ниети ишке ашты. Анан балабыз ушу жерде дале окуп, жылдап окуп, ушул жакта эмгек кылып калса деле эч өкүнбөйбүз го. Жакшы жер болгондон кийин
жакшы жолдо жүргөнү ата эне үчүн санабыз да тынч болот, уюштуруучулук жак баардыгы тең жакшы. Балдарга негизи баардыгы тең түзүлгөн да, биз үйдөн кыла албаган нерсе биякта баары тең шарттар түзүлгөн, баардыгы тең жакшы. Тамак ашын келген сайын эле мактайт, өткөндө да зыяратка келип кеткенде да мактаган, бүт баардыгы жакшы деп анан өзүбүз деле каналдан көрүп атабыз, Нур Медиа каналдан дайыма көрүп турам. Жеген тамактары, ойногондору баардыгы тең убагы менен. Эң негизгиси биякта тартип да, тартип баягы каалаган убакта каалаганын кылбайт, баардыгы тең саат убагы менен, баардыгы тең ирети менен болот. Ошол нерсе жакшы. Ошо. Инибиз менен Тамир маектешеле. Бир ай кандай өттү? Убакыт учкан куш дейт, зымырап бир айда өтүп кетти. Кандай пайдаларга жетиштиңиз? Ушу бир айда жарыштардан ушундай жакшы бир орундарга жетиштим. Шейх устастын колунан көптөгөн белектерди алдык. Курман айтта үйдө ушундай майрамда анчалык ушундай деңгээлде майрамда айта элек, бирок бияктан байкелер ушунчалык кооздошту. Ушул кооздугун көрүп да аябай балдар суктанып, көзүбүзгө жаш алдык. Ушундай жактым, бир ай сонун өттү да. Алхамдулилла, бүт жакшы. Жүрүш туруштары, сүйлөштөрү, чыгып бизге кылган мамилелери. Алхамдулилла. Өзгөчө эмнесинен байкадыңыз? Өзгөчө бизге кылган мамилелериден. Буга чейин силерге кандай мамиле кылчу? Буга чейин бизди неме кылчу? Азыр буяктан чыгып колубуздан өп мамиле кылып, жүгүрүп келип көрүшүп, ал акыбалды сурап, мурун үйдө жүргөндө телефондон бошочу эмес да. Азыр жакшы. Чоң жылыш бар. Ассаламу алейкум, урматтуу ушул YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Биз Аллага чексиз шүгүрлөр айтабыз. Иним ушул жерге келип окуп калган. Биз өзүбүз Карабалтада турабыз, бирок бул медресени укканыбызга кандай ушу кирүү деген биз үчүн бир ойлочубузда өтө кыйын болсо керек депчи. Бирок баланын ар жагынан өзүнүн таланты, өзүнүн кызыгуусу болсо өтө эле оңой экен кирген. Биринчи киргендеги, иним киргенде экзамен болот, өтө толкундоо өтө көп болгон. Бирок анан кандай кирет экен деп биз түнкү саат ушу 2-3-кө чейин күтүп, ошондон бул мечиттин ичине бир кирип чыккандан кийин инимин өзгөргөнүн мен уже билбейм, сөз менен айта албайм да, ал вообще бөлөк нерсе. Андан кийин бир жумадан кийин келгендеги өзгөрүү, бир айда өтө чоң өзгөрүү. Бул неде? Эми ошонун артынан бул 5 жылдан кийин мен келем деп ал жакта жээни да даярдап, ошо силерге Алла разы болсун, ишиңерге ийгилик болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүткүл алам жарасына Аллахыма чексиз мактоолор болсун, чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям жана салаваттар болсун. Аллага ушундай шүгүрлөрдү айтам. Кубанычым ойнума батпай атат. Неберемди биринчи жолу алып келдик. Уш жерден жакшы имандуу, адеп акылактуу жакшы балдардан болуп тарбия алып чыксын деп. Андан аркысын өзү каалаган немесине алымдар айткандай өзүнүн тилегине жетет да. Кандай профессия болсо дагы иши имандуу, адеп акылактуу болсун деп атпайбы. Ошо баары жакшы, баары жакшы. 2 жолу зыяратка келип кеттик. Өзгөрүүлөр бар, жакшы жагынан өзгөрүүлөр бар. Самый главный телефонду ташташыптыр да. Ошо. Саламатсыздарбы? Бул бала сагынатындагы эме дин агартуу борборуна ушул бул менин неберем болот. Аты Салман. Өзүбүз дагы дин менен келаткан семьяларга киребиз да бизче. Анан ушул неберем, улуу неберем болот. 4 неберем бар, бул улуусу. Ушул Салман ушул Азия боюнча эң алдыда турган деп биз угуп келатабыз да. Биз өзүбүз Карабалтада жашап келгенбиз, бирок биз былтыр өтө албай, ошо быйыл абдан аракет кылып, дуа кылып, ушул эмеге өтүп кетсе экен, дин тармагында балам өнүксө экен деп абдан тилек кылганбыз да. Тилек кылганыбыз орундалды, Алла Таала бизге жардам берди. Бул неберем өтүп кетти экзамендерден. Абдан жакшы тарбия алыптыр да. Ооба үйдө кичине эмерөөк болчу, эркерээк болчу. Анан бул эме подростковый возраст болуп баратат да, бирок мындай кыял жорук эме болчу. Аябай бизге кылган мамилеси, мынтип колубузду өп учурашканы мен чынында ыйладым да, аябай сүйүнгөнүмөн ыйладым. Балам дагы аябай ыраазы болуп азырда жиберди. Абдан таасир алыптыр. Чын мен ушундай эчтеке кошкон жокмун, алган жокмун, бирок баламдын тарбиясы абдан өзгөрүлүптүр. Буяктан алган илим өзүнчө бөлөкчө экен. Мен ушундай мындай күткөн эмесмин, чын эле мындай өзүм деле мындай билбептирмин да. Анан балам келиним айтып жүргөндөн анан кой деп ушу таң атканда ушу түнкү саат эмеде келип ушул экөө очередь алышып, анан системасы абдан жакшы экен. Мынакей азыр кубандык чын.